Ош облусунун аймагында укук бузуулардын алдын алуу маселелерин талкуулаган мыйзам, тартип жана жоопкерчилик аталыштагы форум өткөрүлдү. Анда мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук алдын алуу борборлору менен ички иштер органдарынын кызматкерлери бир аянтчага чогулуп, кылмыштуулукту канткенде ооздуктайбыз деген маселелер кабыргасынан коюлду. Бүйөрдү катышкан орунга ар бир жагына, ар бир мекеме жетекчилерине терең ачык билдирем. Ойлойм, ишмерлүүлүктүн жыйынтыгында биз жакшы туура чечимдерди кабыл алып, элге болгон сервистик жүйөлөрүбүздү дагы да ошондой дагы да жогорку деңгээлге чыгарабыз. Кылмыштуулукту канткенде, укук бузууларды канткенде ооздуктайбыз деген маселелерди кабыргасынан коюп, ошону чечебиз деп демилге көтөрүп чыкканбыз. Демилгебизди Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна айрым укуктуу өкүлчүлүгү да колдоого алды. Ошонун себебинен укук коргоо органдары биргеликте иш-чараларды азыр баштадык. Бул иш-чаралардын башталышы, бул багытыбызды аныктоо үчүн өткөн форум. Мындан ары биз жеринде ар бир айылдарга жадыбалга ылайык чыгып алып, элдер менен жолугушуп, элдерге сервистик тейлөө көрсөтөбүз. Форумда коомдук алдын алуу борборлорунун жумушун жандандыруу, алардын көйгөйлөрүн чечүү каралды. Өлкөгө коомдук алдын алуу борборлору мыйзамдын негизинде 2008 жылдан ишке кире баштаган. Буга чейин аталган бирикме укук коргоо органдарынын алдында түзүлгөн болсо, өткөн жылдан баштап борборлор айыл өкмөттөрдүн көзөмөлүнө жүктөлүп, укук коргоо органдары менен биргеликте профилактикалык жумуштарды аткарып келишүүдө. Иш-чарада президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү айыл өкмөт башчыларына, коомдук алдын алуу борборлоруна акча каражат ажыратуу менен тийиштүү шарттарды түзүп берүүнү тапшырды. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, жанагы өспүрүмдөрдүн зордук зомбулук болуп атпайбы, ошолорду болтуртпоо боюнча, андан тышкары ушул жол кырсыктары көбөйүп атат. Алар ушул жол кырсыктарды болтуртпоо боюнча деги эле калса ушул укук бузууларды алдын алуу болуп эсептелинет. Себеби дегенде кылмыштуулук кылгандан кийин аларга кылмыш ишин козгоп же сотко өткөзбөстөн алдын ала ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, мен ойлойм кылмыштуулук азаят деген ойдобуз. Бул форум мында түшүнгөн кишиге өтө чоң мааниси терең нерсе да. Бул көп жылдан бери мындай болгон жок эле да. Ушу мамлекеттик бийлик бутактары, укук коргоо органдары, мисалы үчүн областтык прокурордун өзүнүн келиши, анан бул жерде акимдердин толук катышышы, КААП деп жанагы ошолордун аксакалдар сотунун төрагалары, айымдар кеңешинин төрагалары, жаштар кеңешинин төрагаларынын келип катышышы, бул жалпы ушул 60-чы мыйзамдын жана 21-жылы 5-майда коюлган мыйзамдын толук кандуу аткарылышына шарт түзүп берсек болот да. Ош облусунун аймагында жалпысынан 90дон ашык коомдук алдын алуу борборлору ачылган. Азыркы кезде толук кандуу шарты менен ырааттуу иш алып барып жаткандары 6 гана. Аталган бирикменин айыл жеринде ар кандай кылмыштуулукту алдын алууда орду чоң. Ошондуктан башка борборлорго жетиштүү көңүл буруп шарт түзүү менен кызматкерлердин жумушун дагы да болсо күчөтүү маселеси турат. Буга чейин атайын долбоордун негизинде эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук уюму өлкө боюнча 44 коомдук алдын алуу борборлоруна колдоо көргөзүп, 22синин имаратын жаңыдан салып техникалык базасын толуктаган. Анын 5-өсү Ош облусунда ишке ашкан. Кылмыштуулукту алдын алуу, мына конфликттерди алдын алуу, буларды жөнгө салуу боюнча иштөө үчүн биринчи кезекте шарт түзүп бериш керек. Мына ушул проекттин алкагында биз ушул зданияларды евроремонттон өткөрүп, ал жерде оргтехника, мебель, бүт керектүү баягы материалдык техникалык базасын чыңдап берип атабыз да. Андан кийин ушул эле багытта биз атайын окутууларды өткөрүп атабыз. Алардын иш пландарын иштеп чыгууга жардам берип атабыз. Жана ошондой эле райондук, областтык жана республикалык деңгээлде ушул эле кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ар кандай биргелешкен иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Азыркы учурда бизге эң жакшы жери жаңы жетекчилер, Өзгөн районунун жетекчиси Акылбек мырза, Өзгөн районундагы прокуратура жаңы жетекчилер келип биргеликте иштеп, азыркы мына губернаторлор биргеликте иштеген аябай жакшы болду. Мурун бул прокуратурадан губернатор андай биргеликте болбойт. Азыр биргеликте иштеп, мына бүгүнкү форум менимче аябай жакшы ийгиликке жетти деп ойлойм. Эл менен бийликти жакындаштырайлы, милиция менен калктын ортосунда өнөктөштүк болсун, баягы көйгөйлөрдү ошо жеринде эле чечип коелу деген идея менен иштеп бардык тармактарда иштеп атабыз. Кудайга кааласа биз айыл өкмөттүн бир 50-60-70% ишин биз кылып коюп атабыз.
Иш чаранын соңунда коомдук алдын алуу борборлорунда иштеген тажрыйбалуу кызматкерлердин сунуш пикирлери менен резолюция кабыл алынды. Ошондой эле Ош облусунун аймагында кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алууда ички иштер органдары менен тыгыз кызматташкандыгы үчүн коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү ардак грамоталар менен сыйланышты. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.